Саламатсыздарбы? Бүгүн биз Google аккаунт менен иштөөнү үйрөнөбүз. Ал үчүн Google'га киребиз. Google'га киргенде биз башта аккаунт ачканбыз. Мына жерде биздин аккаунтубуздун башкы тамгасы туруп калат. Ушул биздин аккаунтубуз. Эми биз иштөөчү тала мына жердеги 4 бурчтуу турган 9 чекит. Ушул жерге киребиз. Бизге мындай Google'дун сервистери ачылат. Мына биринчи турган биздин аккаунт бул Google, мой бизнес, Google карта, Google Play, мына почта, ушул аркылуу кат жазышып, документ оборот кылса да болот. Бул контакты, биз телефонго жазган контактыбызды Google аккаунтка сактап койсок да болот. Бул диск, календарь, переводчик, фото, дуо. Мына жакта дагы мүмкүнчүлүктөрү өтө көп. Google документ, Google таблица, презентация, Hangouts, блогер, Classroom, планета. Бул планета мен өзүм жүктөгөн, планета Земляны. Азыр бизди кызыктырганы, бизге керектүүсү мына жердеги Google диск. Google диск менен иштейбиз. Google дискти басабыз 2 жолу. Басканда терезе ачылат. Сиздердики мына жери пустой ачылат. Бул менде документтер жүктөлгөн үчүн ушул документтер чыкты. Эми Google дискке биринчи папканы кантип түзөбүз, файлдарды кантип сактайбыз жана папкаларды кантип сактайбыз. Ошолор боюнча айтып кетейин. Мына биздин Google диск ачылганда сиздердики мына жери пустой чыгат. Папка түзүш үчүн мына мой диск дегендин астында кичинекей стрелкасы турат. Ушуну басабыз. Бул жерден создать папку дегенди тандайбыз. Новая папка деп чыгат. Мына жерде биз папкага ат коебуз. Мисалы үчүн информатика 5-класс. Бул жерге ушул информатика 5-класстар үчүн болгон маалыматтарды сактайбыз. Создать. Бир аз күтүп туруңуз дейт. Биздин мына жерде мынакей информатика 5-класс деп чыкты. Кааласак мыштын оң көрсөткүчүн басып, изменить цвет деп, ушул информатика дегенде, бул кызыл түстө эле деп издегенге цветин өзгөртүп койсок болот. Экинчи кадам. Ушул папкага биз телефонубузда, то есть компьютердеги документтерди кантип сактайбыз. Компьютердеги документтерди ушул аккаунтка сактап койсоңуздар, булар булуттарда сакталып турат дагы. Эч кандай компьютердин памятын ээлебейт. Компьютериңиз бузулса, сатып берсеңиз, жоготсоңуз дагы ушул аккаунттун логин паролун жазып алган болсоңуз, билсеңиз, каалаган жерден ушул документтерди ача аласыз. Эми ушул жерге документ алып келишибиз керек. Ал үчүн мыштын оң жагын басабыз. Загрузка файлов дегенди тандайбыз. Тандасак биздин компьютердин ичиндеги файлдар чыгат. Бир файлды тандап, открыть. Мынакей биздин объектибиз жүктөлүп жатат. Жүктөлүп бүткөндө мына жерге жашыл галочка пайда болот. Жүктөлгөн документибиз бул жактан көрүнөт. Мынакей биз файл жүктөдүк. Эми ушул папканын ичине папканы кантип жүктөйбүз? Жанакындай эле жол менен, мисалы үчүн, бир папканы жүктөп көрөлү. Мыштын оң жагын басабыз. Бул жерден файлов деген файл жүктөдүк. Эми папка жүктөшүбүз керек. Загрузить папку дегенди тандайбыз. Бул жерден бизде папкалар чыгат. Сиздин өзүңүздүн түзгөн папкаларыңыз ушул жерден чыгат. Мисалы үчүн, бир файл папканы жүктөп көрөлү. Бунун ичиндеги информатика сабактар деген папканы жүктөп, загрузка кылабыз. 85 файл бар экен, ошол папканын ичинде загрузитти баштайбыз. Мынакей бул жерден биз күтүп тур дейт. Чоң папка болгондуктан бир аз күтүп тур дейт. 86 файл. Папка ачылды, бирок бул папканын ичинде азыр пустой. Бул чоң папка көп убакытты алат. Ошон үчүн атмен акылып турайын. Сиздер кааласаңыздар ушинтип папкаларыңарды көчүрүп койсоңор болот. Бул ошол Google дискте папкаларды жана файлдарды жүктөө. Эми артка кайтуу үчүн биз мына жердеги назад кнопкасын басабыз.
Мынакей биз башка бетке келдик. Эми ушул жерден биз документ түзүшүбүз керек Word форматта. Ал үчүн ушул мой дисктин жанындагы стрелканы басабыз. Биз бул жерде Google документы дегенди тандайбыз. Google документы бастык. Бизге мынакей биз офлайн иштеп аткан Word'дун панели ачылды. Мына бизде ак барак. Бул ошол панелдери Word'до иштеп аткандай эле ак барак. Айырмасын азыр көрсөтүп берем. Мисалы үчүн мына жерге биз кадимкидей эле жазабыз. Онлайн курсунун катышуучулары сиздерге ийгилик. Эми биз офлайн иштегенде жазып бүткөндөн кийин файлга барып сөзсүз түрдө сактайт элек. А бул онлайн иштеп аткандыктан автоматтык түрдө өзү ар бир секундда ар бир символду сиз баскан сайын сактап калат. Бул панелдери ошол Word'догудай эле. Баары ошол, айырмачылыгы жок. Эми бир айырмасын айта кетейин. Мына жерде инструменты деген панел. Инструмент дегенди басабыз. Бул жерден биз голосовой ввод дегенди тандайбыз. Бассак, мына жерден бизге микрофон чыгат. Ушул микрофонду басканда сары болуп жанат дагы. Биз айткан сөздү жазып берет. Бир гана кемчилиги кыргызча сөздөрдү туура эмес жазат. Англисче, орусча айтсаңыздар, баарын өзүндөй жазып берет. Текшерип көрөлү. Басканда мына сары жанганда микрофон иштейт. Эгерде сары жанып ничего не слышно десеңиз, демек сиздин микрофонуңуз иштебей аткан болот. Телефон. Саат. Орусча жазып койду. Яблоко. Мы идем. Мынакей. Бул компьютер өзү угуп жазып атат. Жакшы жери орус тилден, англис тилден жазганда без ошибок жазып берет ушул жерге. Калган панелдер ошол боюнча эле. Мына жерден сүрөт койсок болот. Сразу интернеттен. Биз баягы офлайн иштегенде компьютерибиздеги бар сүрөттөрдү койчу элек. Мисалы үчүн мына жерде азыр жаз болгондуктан весна деп жазайын. Картинки. Бизге жаздын сүрөттөрүн берет. Биз каалаган сүрөттү 2 жолу басып аркылуу мына бетибизге алып келебиз. Мынакей. Биз тандаган сүрөттү коюп берди. Айырмасы сүрөттү прям интернеттен алып койсок болот. Голосовой ввод менен жазсак болот. Жана сактаганда эч кандай сактабайбыз. Дароо эле мына жерде өзүнүн баса турган закрыть кнопкасы бар X. Ошону басуу аркылуу биз ушул Word'до иштеген документибизди сактап коебуз. Ал эми ушул документти печат кагазга чыгарып алуу үчүн мына жерде принтерден сүрөтү бар. Ошону бассак, мынакей принтерге, эгерде ноутбугуңуздар принтерге уланган болсо, принтердин аты чыгат, печат деп кагазга чыгарып алсаңыздар болот. Мына ушул барактын жарымында экен бизге көрүнүп турат. Эми мына биз X'ти бастык. Азыр новый документте бизге сакталат. Мынакей новый документте. Ушул жерден басып, атын өзгөртүп койсок болот. Переименовать дегенди басабыз. Жана жаз деп коеюн. Окей. Эми биздин документибизди редактировать этиш үчүн, кайрадан жазыш үчүн ушул документти басабыз. Бизге ачылат. Мынакей. Ушул жерден биз каалаган сөздү жазып, кайрадан сактап койсок болот. Окуу силерге